Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргыз калкым, жалпы кыргызстандыктар. Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп, бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип олтурат. Эң алды ошол бир туунун астында биригип келген, өз кезегинде улуу мамлекеттерди куруп, урпактарга мурастап кеткен бабаларыбызга таазим этүү менен бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен жалпы Кыргызстан элин чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз мамлекеттүүлүгү мындан арыда чыңдалып, байрагыбыз бийик желбирей берсин. Тарых бүктөмдөрүндө не деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар, алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтардагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда эле мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын